Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар жана угуучулар. Биздин сабагыбыз негизги диний маалыматтар. Биз силер менен исламда ибадат бөлүмүн окуп жатабыз. Исламда ибадат бөлүмүнүн бурунку сабагында ибадаттардын негизги принциптери кайсылар? Ибадат менен ыймандын кандай байланышы бар? Ибадат кылбаган адам динден чыгабы деген суроолорубузга жооп алганбыз. Ал эми бул сабагыбызда исламда ибадат бөлүмүн улай ибадат жана тазалык темасына токтолуп, тазалык деген эмне? Тазалыктын түрлөрү, ибадат менен тазалыктын кандай байланышы бар? Тазалыктын адамга пайдалары кандай сыяктуу суроолорубузга жооп алабыз. Темага өтпөстөн мурун исламдын шарттарын кайталап алалы. Алар ыйман келтирип мусулман болуу, намаз окуу, орозо тутуу, зекет берүү жана ажылык сапарына баруу. Бул 5 шарт исламдын шарты катары эсептелет. Бөлүмүбүздүн бул темасы ибадат жана тазалык. Урматтуу окуучулар, биринчи подтемабыз тазалык жана ислам дининде тазалыктын орду деген темада болмокчу. Ислам дининде маани берилген эң негизги темалардын бири бул тазалык. Анткени тазалык ибадаттар үчүн да, ден соолук үчүн да маанилүү. Тазалык жүрөктү жаман ойлордон, денени, кийимди жана айлана чөйрөнү материалдык кирлерден узак кармоо болуп эсептелет. Куранда тазалык боюнча кийимиңди таза карма, жаман нерселерден сак бол деп айтылат. Азирети Мухаммед пайгамбар бир хадисинде Алла Таала таза зат, ошондуктан тазалыкты сүйөт деп айтат. Демек, тазалык экиге бөлүнөт. Жүрөктүн тазалыгы жана материалдык тазалык болуп. Материалдык тазалыкка дене, кийим жана айлана чөйрөнүн тазалыгы кирет. Ал эми руханий тазалыкка жүрөктүн, ойдун жана сезимдердин тазалыгы кирет. Ислам дини материалдык жана руханий тазалыкты бир бүтүн, бир нерсе катары карайт. Бирине маани берип, экинчисин унутуп коюу исламга туура келбейт. Ошондуктан бир тараптан дене, кийимдин тазалыгына маани берүү менен жан дүйнөнүн тазалыгына да маани берүү шарт катары эсептелет. Адамдын саламаттыгы тазалыкка байланыштуу. Ички тазалык рухтун саламаттыгына, кийимдин жана айлана чөйрөнүн тазалыгы дененин саламаттыгына таасир берет. Материалдык тазалыкка маани бербөө ар кандай ооруларга себеп болгондой, кастык, жек көрүү, жалган айтуу, жалаа жабуу жана башка ушул сыяктуу сезимдер рухка терс таасирин тийгизет. Ислам дининде айрым ибадаттар үчүн тазалык шарт коюлган. Мисалы, намаз, Куран окуу, Каабаны табаф кылуу үчүн даарат алуу шарт эсептелет. Даараттын өзү да тазалык маанисинде бир ибадат катары эсептелинет жана аны аткарган адам сооп алат деп айтылат. Диндин буйругун орундатып, күндө 5 жолу даарат алган жана аптада жок эле дегенде 1 жолу гусул алып жуунган адам дене тазалыгын эле камсыз кылбастан өзүнүн рухий тазалыгын да камсыз кылган болот. Ошол эле учурда намаздын туура болуусу үчүн намаз окула турган жердин да таза болуусу шарт кошулат. Анткени дененин жана намаз окула турган жердин тазалыгы намаздын сырткы шарттарынын бири катары эсептелет. Бул намаздын сырткы шарттары жана ички шарттарын биз намаз темасында кеңири токтолобуз. Ибадаттар адамды руханий кирлерден тазалайт.
Башкача айтканда, адамдын руханий тазалыгын камсыздайт. Алла Таала Куранда намаз жаман жана ыплас нерселерге тоскоол болот деп айтылат. Мындан сырткары адам дуба, зикир, Куран окуу, тообо кылуу жана башка ибадаттарды орундатуу аркылуу өзүнүн рухий тазалыгын камсыздайт. Куранда бул боюнча шек күмөнсүз Алла тообо кылгандарды жана тазалангандарды жакшы көрөт деп айтылат. Ибадаттар адамдын руханий дүйнөсүн тазалайт деп айттык. Мисалы, орозо сабыр, канаттуу жана чыдамдуу болууга үйрөтөт. Зекет бөлүшүүгө үйрөтөт. Ажылык элдердин ортосундагы ынтымакты, биримдикти, бир туугандыкты бекемдейт. Бул ибадаттар адамдын адеп аклагын жакшыртып, жамандыктардан узакташтырат. Натыйжада адамдын руханий тазалыгын камсыздаган болот. Дене жана айлана чөйрөнүн тазалыгы. Тазалык дегенде алгач эле дененин тазалыгы оюбузга келери шексиз. Жуунуу, тырмак алуу, чач жана сакалдарды кыскартуу сыяктуу. Ар бир адам дене тазалыгына маани берүүсү керек. Кийимди убагында алмаштырышыбыз, жагымсыз жыттардан арылуу үчүн жуунуп туруубуз, ажатканадан чыкканда колдорубузду тазалап жуубуз, тамактан мурун жана кийин колдорду жуубуз, тишибизди тазалообуз керек. Бул туурасында Азирети Мухаммед пайгамбар, эгерде момундарга оор келбегенде, ар бир намаз үчүн тишти тазалоону буйрук кылмакмын деп айтат. Азирети Мухаммед пайгамбардын бул хадисинде ислам дининде тазалыктын канчалык маанилүү экендигин көрүүгө болот. Жашаган чөйрөбүздүн жана ибадат кылынуучу жердин тазалыгы ислам дининде эң маани берилген маселелердин башында турат. Андыктан жашаган үйүбүздү, мечиттерди, мектеп, бакча жана парк сыяктуу коомдук жайларыбызды таза кармообуз шарт. Бул боюнча бир аятта мага шерик кошуудан этият бол. Табаф кылгандар, ал жерде кыямга тургандар, рукуу кылгандар жана саждага жыгылгандар, башкача айтканда намаз окугандар үчүн үйүмдү, Каабаны таза карма деп айтылат. Азирети Мухаммед пайгамбар бир хадисинде үйүңөрдүн айланасын тазалагыла деп айтат. Айлана чөйрөнүн тазалыгы ар бирибиздин коомдук милдетибиз. Анткени адамдар ар дайым бири-бири менен аралашып жашашат. Коомдук жайларга таштанды төгүү, булго, түкүрүү, мусур төгүү башка адамдарга сый-урматсыздык жана алардын акысына кирүү болуу эсептелет. Ошондуктан биз өзүбүз айлана чөйрөнү, отурган жерибизди кандай көргүбүз келсе, башкаларга да ошондой шартта таштап кетүүбүз шарт, урматтуу окуучулар. Демек, тазалык саламаттыктын жана бактылуу жашоонун шарты. Дененин тазалыгы адамга ишеним жана бактылуулук тартуулайт. Таза чөйрө адамга руханий дем берет. Ошол эле учурда ошол жерде жашаган адамдардын маданияттуулугун көрсөтөт. Эми ибадат үчүн тазалыктын кандай түрлөрү бар, ошол маселеге токтололу. Ибадат үчүн тазалыктын эки түрү бар. Биринчиси нажасаттан тазалык болсо, экинчиси хадастан тазалык. Нажасаттан тазалык дененин жана ибадат кылына турган жердин тазалыгы эсептелет. Демек, намаз окууда биздин денебиз, кийим кийген кийимибиз жана намаз окуй турган жердин таза болушу шарт. Ал эми хадастан тазалык ибадат кыла турган адамдын таза болуусу, мисалы даарат, гусул сыяктуу. Демек, намаз сыяктуу башка ибадаттардын кабыл болуусу үчүн, туура болуусу үчүн тазалыктын да шарт экендигин айта кетели.
Najasаттан тазалык жана хадастан тазалык туурасында биз дарат, гусул темасында дагы токтолобуз, урматтуу окуучулар. Эми тазалык туурасында аят жана хадистерден бир канча өрнөк айта кетели. Бакара сүрөсүнүн 222 аятында чынында Алла тобо кылгандар менен тазалангандарды жакшы көрөт деп айтылат. Ал эми пайгамбарыбыздын бир хадисинде тазалык ыймандын жарымы деп айтылат. Аля сүрөсүнүн 14-15 аяттарында толук тазарган жана Аллахтын атын эске алып намаз окуган адам эңсегенине, максат кылган нерсесине жетет деп айтылат. Азирети Мухаммед пайгамбардын бир хадисинде Аллах таза зат, тазалыкты жактырат деп айтылат. Араф сүрөсүнүн 31 аятында эй адам уулдары, намаз окуу үчүн жана ибадат кылуу үчүн таза жана жакшынакай кийимдериңерди кийгиле, жегиле, ичкиле, бирок ысырап кылбагыла. Алла ысырап кылгандарды жакшы көрбөйт деп айтылат. Азирети Мухаммед пайгамбардын башка бир хадисинде тамактан мурун жана кийин колду жуу тамакты берекелүү кылат деп айтылат. Демек, аят жана хадистерде тазалыктын канчалык маанилүү экендигин көрүп отурабыз. Урматтуу окуучулар, ошондуктан биз өзүбүздүн денебизди, кийим кечебизди, айлана чөйрөбүздү жана жан дүйнөбүздү таза кармоо бул исламдын эң негизги маани берген маселелеринин бири экен. Биз ибадатыбыздын кабыл болушун, ибадаттарыбыздын туура болушун каалаган болсок, анда биз ар дайым денебизди, айлана чөйрөбүздү жана жан дүйнөбүздү таза кармообуз шарт экен. Тазалык туурасында акылыбызга келген сөздөрдү жазалы. Мен тазалык тазаланган жерде эмес, сакталган жерде болот деп жаздым. Ал эми калган бош калтырылган жерлерди сиздер толтуруңуздар. Бул жерге аяттар, хадистер, макал лакаптар, биздин чоңдорубуз айткан сөздөрдү жазсаңар боло берет. Бул сабакка көңүл бургандыгыңыздар үчүн чоң рахмат. Ар дайым таза болуңуздар.